Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Барыңыздар сүйгөн, барыңыздар издеген, барыңыздар каалаган Фуркаттын центринен 2 участок сатууга чыкты. Алуучулар барбы? Издеп жүргөндөр барбы достор? Фуркаттын центринде прям кругтун эле ылдыйрагында эле болуп аткан. Фуркат круговойго 300 метр пешком. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кызыл китептери бар. 2 участок 5-5тен 10. Чоң алсаңыздар болот, же ээси отдельно деле сата берет. Не обязательно чоң алыш. Суу бар, свет бар. Беш кошкон эл, үйлөр көп. Мына биринчи 5 соток ушул, кийинкиси наркы 5 соток. Түшүнүп атасыздар, а? Кааласаңыздар буну алыңыздар, кааласаңыздар наркын алыңыздар. Кааласаңыздар чоң алыңыздар. 5-5тен 2 участок сатка чыккан кезде. Бирөөсү мына үйдүн тушу, бирөөсү наркы 2 этаж үйдүн тушу. Мен турган жер Фуркаттын центри, мына медресе. Наржак круговой. Флаг, мына флаг. Ошол Фуркат центрден Мады тарапка 300 метр жүргөнүңүздөрдө мына сол жакта Көчөр ата Матышев көчөсүн көрө аласыздар. Ушул көчөгө кирип 250 метр жүрсөңүздөр сатылуучу жерибиз турат. Тугандар, мына мен көрсөткөн көчө менен эле бул жакка түз кирип келе бересиздер. Бул жакта мына Ош Алай трассасында эки жакка өтүп аткан машиналар да көрүнүп турат экен. Мына көрүп атасыздарбы? Машиналар эки жакка өтүп атат. Ошо бир аз эле киргениңиздерде оң тарапта ушул үй сатка чыгып аткан кез, жер сатка чыгып аткан кезде. Мына үйлөр толтура экен. Оң жакта, сол жакта келгениңиздерде көрөсүздөр, жалаң 2 этаж үйлөр экен. Ал жакта да бир кричит үй бар экен, ошонун жанында эле сатылуучу жерибиз турат. Бул жер көчө. Фуркат Т бар го, ашуу магазин. Ошол жактан да мындай кире турган жолдору бар, если что. Көчөлөрү шагыл, кенен. Сатылуучу жер болсо мына бул. Суу свет бар, Фуркатты билесиздер. Азыр бул жерде 2 участок сатка чыгып атат. Бирөөсү мына бул. Мына ушунун тушу. И бирөөсү мына. Мына 2 этаж үйдүн тушу да. Мына биринчиси мына 2 этаж үйдүн тушу. Жакшылап түшүндүрбөсөм көп түшүнбөй калат экен. Ушундай достор. Бул 5 соток, наркынысы 5 соток. Кызыл китептери бар, эко. Чоң алсаңыздар болот, 5-5тен 10 сотоктучу. Же ээси отдельно деле сата берет экен. Отдельно деле сата берем дейт. Ээсинин номерин экранга жазып койгонмун, өзү менен дагы да бир толук информацияны алып сүйлөшөсүздөр. Телефондо эч нерсе бүтпөйт. Азыр мына жүрүңүздөр, ылдый тарапка мындай түшүп көргөзөйүнчү. Бийикте туруп алып тартсаң жагында болуп калат экен. Жер не то көрүнүпчү. Кыскадай, кичинекейдей болуп көрүнүп эле бир нерсе болор экен. Мындай түшөйүнчү ылдыйга, менет кылайынчы. Мына тугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына менин машинам турат. Демек бул жер көчө. Ошон үчүн көчөнүн боюна токтоттум. Бул жак болсо ошо кошуна забору. Кыскасы 3 тарабы тосулган. Көчө тарабын эле тосуп ворота коюп койсоңуздар болду. Ошо менен иш бүтөт. Түшүнүп атасыздар, а? Свет бар, суу бар достор. Гыжылат болбоңуздар. Так. Ээси дагы суранды, ушу ылдый тарапка түшүп эле тартчы, болсо мына дөң болуп, мындай не то болуп калат экен депчи. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бир жашынакай эле жер достор. Мен турган бул 5, наркы 5. Суу свет бар, баары жайында. Достор, мына түз жүрүп келе бересиздер. Бул жер көчө болуп атат. Азыр мына биринчи чекти көргөзүп бердим, 5 соток. Андан кийинки мына бул 5 соток сатка чыгып атат. Дальше кетсеңиздер, ал жакта мына үйлөр толтура. Көп, кыжылат болбоңуздар. Көрдүңүздөрбү? Бул жер ошо кошунаңыздардын жери. Мына экинчи чек ушул. Мына 2 этаж үйдүн тушу. Экинчи чек мына 2 этаж үйдүн тушу. 5-5тен 10. 2 кызыл китеп бар. Жүрүңүздөр, мындай түшүп туруп көргөзөйүн. Мына 3 тарабы пескоблок забор менен тосулган.
ошо көчө тарабын эле тосуп алсаңыздар болот. Анан достор, туура түшүнүңүздөр, бул жерде 2 участок болуп атат. Чогуу алыңыздар, макул. Кааласаңыздар отдельно алыңыздар. Эч ким эч нерсе дебейт. Эси 1, 2 кызыл китеп. Эсинин номерин жазганмын. Келип көрүп содулашып жерди алып коюңуздар. Мурунку тартканымда бул жакта мага жазып калды. Эсичи көргөн адамдар түшүнбөйт экен деп. Эми туугандар, колдон келишинче түшүндүрсөң деле түшүнбөгөн адамдар бар да. Үстүртөн айтып койсоң түшүнөт сразу эле. Кээ бир адамдарга жарым саат түшүндүрсөң ham түшүнбөйт да. Түшүндүрүп бүтсөң кайра сүрө берет. Ошол, көрдүңүздөр, кабыл этпейсиздер, эми колдон келишинче обзорду бердим. Телефондо бүтө турган иш эмес. Ала турган болсоңуздар архитекторду чакырат, хозяин делечи. Казыктарын кактырып, закон түрүндө өткөрүп берет, ала турган болсоңуз. Сразу эле акчаңыздарды эч ким албайт. Баардыгын текшерип, жакшына кылып, көңүлүңүзгө толот да баардык нерсени текшергенден кийин анан барып акчасын эсептеп өткөрүп аласыз. Акчаны берип өткөрүп аласыз дегеним. Ошол достор. Баасына келе турган болсок, азыр бул жерде 2 участок болуп атат. 1, 2.